Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Казакстандын президентин кезексиз шайлоодогу ишенимдүү жеңиши менен куттуктап, Бордош Казакстандын эли үчүн бул маанилүү жана жооптуу тандоо болгонун белгиледи. Сооронбай Жээнбеков жаңы шайланган президенттин ишмердиги Казакстандын мындан аркы туруктуу жана ар тараптуу өнүгүүсүнө өбөлгө түзөрүнө ишеним билдирди. Кыргыз-казак кызматташтыгын кеңейтүү максатында Сооронбай Жээнбеков Касым-Жомарт Токаевди Кыргызстанга расмий визит менен келүүгө чакырды. Белгилей кетсек, Казакстандын Борбордук шайлоо комиссиясы 9-июнда өткөн кезексиз президенттик шайлоонун болжолдуу жыйынтыктарын жарыялады. Бул өлкөнү дээрлик 30 жыл башкарган Нурсултан Назарбаев катышпаган алгачкы президенттик шайлоо болду. Акыркы маалыматтарга ылайык, мамлекет башчынын милдетин аткаруучу Касым-Жомарт Токаев добуштардын 70,76%, ал эми Амиржан Косанов дээрлик 16% алган. Жалпысынан добуш берүүгө жарандардын 77,4% катышкан. Казакстанда мамлекет башчысы 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Ош шаарында 2010 жылы болгон каргашалуу июнь окуясында каза болгондор, дайынсыз жоголгондор эскерилди. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынан билдиришти. Шаардагы энелердин көз жашы мемориалдык комплексинде эскерүү иш-чарасы өтүп, иш-чарага вице-премьер-министр Замирбек Аскаров, Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев, өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев, коомдук ишмерлер, окуя учурунда каза болгондордун жана дайынсыз жоголгондордун жакындары катышты. Окуяда көз жумгандарга багышталып, атайын Куран окулуп, гүл чамбарлар коюлду. Андан соң вице-премьер-министр баш болгон бийлик өкүлдөрү жабыр тарткандарга берилген үйлөргө барып, жабыркагандардан кабар алышты. Билим берүү жана илим министрлиги 2019-2020 окуу жылына карата Кыргызстандын окуу жайларына акы төлөп келишим боюнча окууга жана гранттык орундарга өтүү үчүн керектүү балдардын төмөнкү чегин аныктады. Негизги тест 110 балл, англис тили, химия, биология, физика, тарых, математика сабактары боюнча 60 балл. Хусейин Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинде Кытай китепканасынын ачылышы болду. Ал Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин Кыргызстанга боло турган мамлекеттик сапарын утурлай өттү. Аталган иш-чарага Кыргызстандын билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиева, Кытайдын коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин пропаганда бөлүмү министринин орун басары Ван Сяохуэй катышып сөз сүйлөштү. Иш-чаранын алкагында көргөзмө спектакль дагы көрсөтүлдү. Жана спектакль көрсөтүлдү. Ошондой эле анда БГУ менен Кытайдын мамлекеттик кеңешинин басма сөз канцеляриясынын ортосунда өз ара түшүнүшү боюнча меморандумга кол коюлду. Кыргызстанда экинчи ирет эл аралыктоо веломарафон өтөт. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары, туризм департаментинин директору Максат Дамир уулу билдиргендей, веломарафон 17 августта Бишкекке жакын жерде башталып, 31 август күнү Чолпон Атада жыйынтыкталат. Кыргызстандагы туризмди өнүктүрүүнүн алкагында бул жылы дээрлик 40ка жакын ар кандай иш-чара өткөрүү пландалган. Веломарафон алардын бири болуп эсептелет. Бул жерде биздики ушул Nomads Land деген компания Кыргызстанда ушулар менен чогуу биргеликте туризм департаменти ушуну өткөргөнү турабыз. Веломарафондун башталышы 17 августта Бишкекте башталат. Анан 31 августта биздин эгемендүүлүк күнүбүздө Чолпон Ата шаарында ошол жерде жыйынтыктоочу бир иш-чара өтөт. Ал жерге дагы бир чоң салтанаттуу иш алып барабыз. Буюрса Кыргызстанга көптөгөн мамлекеттерден катышуучулар болгон турат. Ушул маршрут Чүй областында Бишкектин үстү жагында башталат дагы. Чүй, Нарын, Ысык көл областтарынан тегеренип барып, ошол Чолпон Атадан бүтөт. Кыргызстандын аймагында 12 июнга чейин туруксуз аба ырайы сакталып турат деп билдирет Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы. Мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Ысык көл облусунда жаан-чачын, катуу жаашы күтүлөт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо мөндүр жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым райондордо 15-20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы бир аз төмөндөйт. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, унаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат.